Силердики эски программа. Биз 21-кылымда жашап атабыз. Силерге караганда көп тейлөөбүз деп силер баягы жаштар азыр кыйын чыккандар бар да. Ошолорду силер кандай туура эле айтып атабы же туура эмеспи? Агай, алар негизинен туура жакшы. Алар анткени көп жашаган, көптөгөн нерселерди көрүп, көптөгөн кыйынчылыктардын бүт барын башынан өткөнүн, ошолордун бүт бардыгын айтып өтөт. А бирок аларды биз туура кабыл алышыбыз керек. Анан ошону аткарууга зарылбыз да. Балким жаңы программа түшүрсө болобу? Айтып атпайбы, баардыгы эле ата-эне болуп атат. Бирок ата-эне эски программада атасыздар. Мисалы, анда болсо байкелер же эжелер да тарбиялашы мүмкүн. Азыркы сиз айткандай эле, аларды канча эски программа эмес, жакшы өзүбүзгө мындай эже да жакыныраак болуп, жашы дагы азыраак болгондуктан жакыныраак болуп, өзүң ошол эжелериң дагы, байкелериң да тарбия алып берет. Ата-эне болсо жумушта иштеп, кечке жумушта иштеп, койгудай ушу балдардын кийинтейин тамагы курсагы ток болсун деп ошону ойлоп, түнү бою кечке чейин иштеп жүрөт. Кечиндеси келип чарчап, баласын тарбиялаган убактысы деле жок болот. Балам кое турчу, мен чарчадым, жатып турайын 5 мүнөт деп отурушат. Ал эми ошондо болсо эжелери же байкелери бош жүргөндө ошондо эже байкелери да тарбия бергенге аракет кылыш керек. Азыр. Мисалы менин апам эч качан деме канчалык бутунан тура албай иштеп келсе да ошол деген кичинекей кезимде билем. Мен 1-класс болгондо тамган ошол үйрөткөн. Эми канчалык иштеп келип чарчаганда да үйрөткөн болчу. Апа деген эч качан энесинен кое турчу балам жатып алайын деп эч качан айтпайт. Апасы тарбия берет ошол балага. Эми чоңойгондо деген жакшы болсун деп. Баланын негизги тарбиясы бул деринен болот. Баланын дери кандай болсо, бала өзү да ошондой болот. Ал эми бул ата-эне, кээ бир балдар болсо ата-энесин тарбия алгандар бар. Мисалы үчүн деген ата-энеси жаман болсо, ал бала жакшы болуп чыгат. Анткени деген анын деринде ошондой аталар бар болчу. Ошондуктан ал бала ошончат. Ошол баланын баланын тарбиясы сен дерин кантип жакшы болуп калат? Атаңдын программасы менен келсең. Атамдын гендерин бери сен атам менен апам булар болсо ошол замандын тарбиясы менен өскөн. Ошол заман менен жашашкан. Ал эми азыр болсо 21-кылым деп ошо ар бир баланын өзүнчө месинде башкача нерсе бар да, ал деген ошо бала деген ошо ата-энесинин айткандарын азыр андай эмес деп талашы мүмкүн ата-энеси мененчи. Жаңылмач болуп кетти, жаңылмач. Сүйлөгөндөрдөн. Жана көп жашаган көптү билбейт, көптү көргөн көптү билет атпайбы? Ошол сыяктуу эле. Сен канчаны көрдүң? Мен азыр көргөм, албетте тиги ата-энем, тарбия берүүчү ата-энем көптү көргөн да. Ошон үчүн мен үчүн ошол эки жак тең тарбия бере алат деп ойлойм. Мектеп анан ата-эне. Анан өзүңдүн тегерек коомуң, жана өзүңдүн коомуң тарбия бере алат. Албетте биз көптү Сен коомуң кандай болуп атат? Биздин коом, мен коомум бул ошо жана жаман балдар менен жүрсөң жаман болуп тарбияланып каласың, өзүңдүн дериңен да болот да. А жакшы жүрсөң өзүң жакшы тарбияланышың мүмкүн деп ойлойм. Мүмкүн, Мына мисалы эртеден бери айтып атасыңар, ушу коом, ата-эне, достор деп. Негизи биринчи адам өзүн өзү тарбиялаш керек деп ойлойм. Анткени адам ойлонуп азыркы кезиңерди айтып атасыңар да, силер менен кичинекей кезиңерди сүйлөп атасызбы. Азыркы кезде айтып атабыз. Ошо 5 кол тең эмес, сен 5-класска чейин, 5 жашка чейин сен ата-энең кармайбы, бастырабы, тамагыңды эме карайбы, кийимиңди карайбы, сен талашпай угуп турсаң. Сен өзүң микрофон келгенде сүйлө, биз сени угуп атабыз. Эми биякта микрофон турат, сен бизди ук, мейлиби? Жок, негизи адам өзүн өзү тарбиялаш керек деген, мисалы үчүн атасы ичип жүрөт дегеним, мисалы үчүн атасы ичип жүргөн бала ошо атасын ичип жүргөнүн көрсө, ал өзүнө кандай кабыл алат? Мисалы үчүн кээ бир ойлонушу мүмкүн, менин да атам ичип атат, анда мага деле баары бир бизди карабайт, ичкен атам эмне кереги бар деген сымал болушу мүмкүн кээ бирлерчи. А кээ бирлер терең ойлуу бала, келечектүү бала болсо, ал мынтип айтат да, эгер мен ата-энем ушундай болуп атса, мен дагы аларга кошулуп ушинтип ичип кетсем, биздин артыбыз эмне болот? Берки үй бүлөлөрдү карап дагы анын ата-энеси жакшы иштеп атат, баласы кана деп, анан өзүнө өзү тарбия алат да балачы. Жок, мен өзүмдү өзүм тарбиялашым керек, өзүмдү өзүм карашым керек. Чоңгузга суроо берем да, мына чоңгуз мына мындай да, ар ким өзүн өзү тарбиялаш керек атасың да. Эми мисалы мына сенин атаң энең аракты көп ичип аткан жок да. Мындай культурный ичип атат да. Анан сен мисалы жакшынакай стаканга куюп, анан кийин сонун кылып мынтип кагыштырып, анан кийин экөө мынтип коюп ичет да, сонун кылып. Алкаш эмес. Анан кийин сен мынтип көрдүң да, ой, сонун ичет экен менин ата-энем. Мен деле ушинтип ичем да, анан алкаш болуп калгандар бар да. Жок. А сен кантип ушул жерден тарбияласың сен?
Жок, агай, эгер Культурный алкоголиктер бар, культурный алкоголиктер. Эгер менин ата-энем ичсечи, мен анда билбейм, мен деле ошо мен өзүм да ойлонуш мүмкүн да, мындай башка жерлерде өзүмдүн дос курбуларымдын ата-энесин көрүп, ошолорду көрүп ойлош мүмкүн да, эмне үчүн булардын ата-энеси жакшы эле жүрөт, а бирок балдары мындай депчи. А менин ата-энем мындай, бирок биз деле жакшы окуп атабыз депчи. Сенин ата-энең арак ичип алып мушташпайт. Арак ичип алып көчөдө жүрбөйт. Сенин ата-энең культурный ичип атат. Өтө маданияттуу. Өтө маданияттуу ичет. Келип алып ичип алып туруп ырдашат, бийлешет, жок. Мушташпайт, мындай да? Культурный интеллигент ичет. Көп жыл бою ичип жүрөт. Анан сен келип кантип тарбияласың ушунда? Сен деле айтасың да, ой, бул жакшы эле турбайбы? Ошо аккуратный иште деле боло турбайбы? агай. Анын артын ойлоносуң да. Сенин ата-энең кандай багыт, кандай жакшы жолдорду көрсөтүп берди сага буга чейин? Мага мисалы үчүн үй бүлөм бүт баары Аллага ишенишет. Ата-энем намаз окуйт. Ошон үчүн неметем да, мен ишенем да ошо. Алар эч качан ичишкен эмес деп айта албайм, бирок 30 ошо өздөрүнүн курагына келишек ишкен кийин эле ушул заманга эметкенден кийин намаз окуп калышкан. Мен бир мисал айтам да. Алар бири-бирине мындай жаман көрсөткөн эмес, бизге мына балдарына өзүнө жаман көрсөткөн эмес. Алар мен энем өзү көп бир подружкам апасы айтып калган, дос курбумдун апасы айтат экен да, мен ичсем, балдарыма көрсөтпөй ичем депчи. Ошо сымал эле болгон да. Бир мисал айтам да. Рахмат. Мен силерге бир мисал айтам да. Бир киши айтат да, биз тойдо отуруп ичип атабыз дейт да. Анан эртеси күнү кичинекей балам айтат, ата, мен сизге чоңойгондо жакшы кызмат кылам деп. Анан, балам, кантип кызмат кылдыңыз? Мен арак иштеп кыйнаганда кыйнатпай туруп эле ичип жүрөм дейт да. А көрсө алар культурно жакшы ичип көрүп өскөн экен да, үлгүнү. Анан балага жагыптыр. Ой. Агай, мен сиздин сөзүңүзгө кошулбайм. Анткени выпить можно, напиваться нельзя деген эме мындай түшүнүк бар болчу да. Анан ошентип эле бир ичкенден кийин албетте адам эмне болсо да жаман сөз айтат. Балдарына угузат, ал ичпесе да, культурно ичпесе да жаткандан кийин балам деп чакырып алып бир жаман сөз айтат да. Же болсо жолдон басып баратып көтөрүп баратканда жаман сөз айтат. Анан эртеси күнү сурайт, мен сага эмне дедим дейт. Ушундай деп айттыңыз деп жаман сөздөр айтканда, анан кайра айтат. Балам, кечирип кой, мен ушундай айтайын деген эмесмин депчи. Что у пьяного на уме? Ой, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке дейт. Ошентип мен айтып алып турмун, кечирип кой дейт. Бала болсо месинде калып калат да. Демек менин атам ушинтип ойлойт экен, ушундай ойлор бар экен депчи. Ошон үчүн деги эле аракка деги каршымын, ошон үчүн ата-эне эртеси күнү бирок кайра айтат да эми. Демек программаны өзгөртүшү мүмкүн, Ооба. Агай. Азыр. Жак кыздар бар. Дагы агайдын тиги айткан оюна кошулбайм, анткени биз ата-энебиз мисалы үчүн арак ичип атканда биз мисалы культурный ичип атканда биз жанына барып, менин атам культурный ичип атат, мен барып жанына барып тарбия алышым керек деп турбайбыз. Биз мисалы ата-энебиз майрамдарда же бир кечелерге барганда же достору келгенде эле арак ичет да, сиз бардык ата-энени мындай ичирип ушундай мааниде айтып атасыз да, ата-энең депчи. Мисалы үчүн ар бир үй бүлөнүн турмушу ар кандай, мисалы мен өзүм турмушумду айтсам, мен ата-энем культурный ичип атканда деле мен жанына барып, мен ушудан тарбия алышым керек деп турбайм эч убакта. Жанына барат, көрөт, даже ошол эме кичине түйүндө калса барып ичишет. Анан ошондой адамдар бар дейт. Мындай болуп кийин бербейсиң туурабы? Сен мындай 100% көрүнүшүң керек, ар бир кыздар ошондой болуп. Ишмер жаман айта албайм да, туурабы? Мен аны деген түшүнөм, ошо ата-энем ошентип макул булар деген ошентип. Түшүнөм, бирок жардам бере албайм, Міне ата-энем культурный ичип атат деп эле күндө иче берсе анда алкаш культурный алкаш болуп кетпейби?